Ey iman keltirgендер, силер насухтун тавбасындай тавба кылгыла дейт урматтуу. Тавбатун насухту кандай десе, Умар разияллаху анху айтат, эмчектен чыккан сүт кайра кирбегендей дейт. Эмчектен чыккан сүттү кайра киргизе аласыңбы? Өлүп кетсе киргизе албайсың. Сен демек тавба кылдыңбы? Кайра ошол ишиңе барба, кирбе ал жака деген сөз. Умар разияллаху анху ушундай дейт. Окуп жүргөн учурубузда устазыбыз айтты, Гулам Расул устазыбыз. Насух дегенде устазыбыздын устазы айтып берген экен. Бул насух деген инсан болгон дейт. Бир инсандын аты насух экен. Эми көрүнүшү кудум эле кыз сыяктуу экен да. Көргөн адам мына кыз экен деп ойлойт да. Азыр бизде толтура го. Бирок эркекте, бирок көрүнүшү кыз, чачты койгон, буякта койгон, боёгон, көрүнүшү кыз. Насух дагы ушундай болгон экен дейт. Бузуку. Көрүнүшү адам кыз дейт, бирок эркек. Жынысы эркек. Ошол көрүнүшүдөн пайдаланып туруп ал аялдар кирген баняга кирет экен. Ошого кирип калаган менен ишин бүтүрүп чыгып кете берет. Киргизген адам аял экен деп унчукпай киргизип жүгүрө берет. Ошентип күнөө кылып күндөрдүн бир күнүндө баняга кирген адамдардан бир авторитет, таанымал, сөзү өтүмдүү адамдын алтын шекеги жоголуп калыптыр. Алтын шекеги жок. Урдап алды. Алтын шекем таап бересиң. Тапкыла. Кароочуга айтты, ал жактан күчтү алып келди, бүт бардыгын текшерип чыгарабыз. Бардыгын тизмеге тизип койду, тизип. Ар бирин текшерип чыгарды. Арасында насух дагы бар. Бул шакекти алган эмес. Бир эле айыбы эркек. Билинип калса ошол заматта баш кетет. Шакекти алдымбы албадымбы кызыктырбайт, башка маселе көтөрүп башы кетет. Шакекти алган эмес, бирок бардыгын карап жатат, бардыгы ич кийимиге чейин карап чыгарып атат. Ушул катарда туруп тооба кылды. Я Алла, мени шерменде кылба. Билесиң, я Алла, мен шакекти алган жокмун. Менин жынсым башка. Я Алла, кечир мени. Я Алла, ушул жерден мени аман чыгаргын. Эгер ушул жерден мени аман чыгарсаң, мен экинчи бул жерге кайра келбеймин. Ömür boyu baş көтөрбөй ибадат кылып өтөмүн. Ошол жерде туруп тооба кылат, тооба кылып жатат. Очерке жатат, Ошончалык тообасы чын жүрөктөн чыккан себептен алдыңкы адамдан табылып калды да шакекчи. Ушунан табылбаса буга жетти эле. Бул жакта адамдар бар. Ушунан шакек табылып калды, муну болду, караштын кереги жок, чыгып кете бер деди да. Ошондон кийин кайрадан бул жерге келген жок дейт урматтуу тууган. Аллах Таала ушунун тообасындай тооба кылгыла деп айткан Кур'анда дейт. Айтыңыз, туура, бул бир кезде өзүнүн кыз кылып эмне кылып алды, ушуга окшоштуруп алды. Тооба кылсын, Алла кечирет. Тооба кылсын, кайтсын, Алла кечирет. Ал нафсани рахатка кул болуп калды. Ал оору эмес. Ал рахат алыш керек, рахат менен жашаш керек. Ошол руханий рахатка келсин. Din менен жашоо өтө жеңил, дин менен жашоо өтө рахат, дин менен жашаш ушунчалык жыргал. Туура ошол үйрөнгөн жаман адаттан чыгыш бир аз кыйын. Ага жардам бериң, аны түшүндүрүң, ага курбанчылык кылың, айтың, жеткириң, карышы болуң. Дин менен айта албайсыз, карабараңызды көрсөтүң, мен карышымын. Неге келдим? Карышымын ошого.